Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Аскер Сакыбаева, белгилүү журналист, бир кездеги дүңгүрөп турган кыргыз коомунда Асаба гезитинин кийин Агым болду, Агымдын баш редактору болгон. Рахмат. Убакыт келгениңиз үчүн. Мына жакында 100 жылдык болгон атат. Кыргыз журналистикасынын 24-жылдын 7-ноябрында кыргызча биринчи гезит чыккан. Кандай деп баалайсыз ушу 100 жылдагы Кыргызстандын гезиттеринин өнүгүүсү, дегеле журналистиканын өнүгүүсү тууралуу? 100 жылдык чында ойлонуп баа берген кишиге эң өлкөнүн тарыхындагы чоң окуя деп билем. 100 жылдык жөн эле журналистика тууралуу биз айтпайбыз. 100 жылдыкта ошол жалпы мамлекеттин өнүгүүсү, элдин кат сабатынын жоюлуусу, мындай башка өлкөлөр менен тең катар болуп биз дагы өнүгүп, ошол басма сөзү пайда болуп өзүнүн, ошол өнүгүп, анан ошол доорго жараша, учурга жараша эволюциялык жолду басып өттү. Ошо заман кандай болсо, ошол кезде саясат кандай болсо, бийликте кандай болсо, ошого жараша ошондой жолду басып өттү. Мен эми акыркы ошол 30 жылдыкка аралашып калдым. Анан эми азыр биз көп нерсеге сын көз менен карап атпайбызбы? Бирок мындай баалап келгенде, чоң тарыхтын өлчөмүнөн баалап келгенде, жалпы ошол 100 жылдык биздин журналистиканын тарыхын мен жакшы баалайм. Биздин мурунку муун колунан келишинче, баягы мүмкүнчүлүгүнүн жетишинче бүт журналистиканы гана өнүктүрбөй, жалпы элди, жалпы коомчулукту өнүктүрүүгө чоң салым кошту деп эсептейм. Себеби басма сөз деген бул өзүнөн өзү эле мындай жүрүп өзүнөн өзү өнүгө берчү нерсе эмес. Анын керектөөчүлөрү эл. Эгер эл болбосо, эл кат сабаттуу болбосо, эл ошол басма сөз жазган нерсени окуп, ошого мындай өзүнүн реакциясында жакшысын жакшы деп, жаманын жаман деп айтканды билбесе, анда басма сөз өнүкпөйт болчу. Журналистика ушундай 100 жылдык басып өтпөйт эле деп ойлойм да. Ошон үчүн мен журналист катары эле эмес, мындай адам катары алганда биздин мамлекеттүүлүктүн түптөлүшүн 100 жылдыгы, анын ичинде журналистиканын 100 жылдыгын мындай эң чоң окуя деп эсептейм. Кемде кем кезикчү, эми бизде кол менен моуга 100 жылдык мындай баатырлардан башкасын алганда 100 жыл деп мындай мамлекеттик деңгээлден айтып белгилене турган даталар аз да. Ошонун ичинде эң маанилүүсү, эң чоң мындай жалпы эл белгилей турган күн ошол жалпы басма сөздүн журналистиканын 100 жылдыгы деп эсептейм. Асабанын кандай мааниси анын ортосунда? Ошол мен жана айтпадымбы, 100 жылдык тарыхта мен ошол 30 жылдыктан беркисине аралашып калдым. Асабанын тарыхы, биз өзү университетте окуп жүргөндө ошол совет доорундагы тарыхты, журналистиканы, кыргыздыкындагы, анан совет доорунукунда окудук да биз. Ошол тарыхтан билебиз. Анын үстүнө өзүбүз да бала кезде окуп калдык дегенде, бирок кийинки мен аралашкан 30 жылдыкта Асабанын жолу, басып өткөн жолу такыр өзгөчө. Мен абдан сыймыктанам. Азыр эми баягы кичине баалай турган учур келди го деп ойлойм, анча-мынча 30 жыл өткөндөн кийин, себеби Асаба мындай океанды жарып өткөн бир кеме сыяктуу эле, ошо биздин адамдардын аң сезимине мындай буурусу менен жер айдагандай айдап, кадимкидей жаңы үрөөн сеп, бир жаңыча журналистиканы, жаңыча башкача сөз айтканды, анан кийин эркин болгонду, анан кийин мындай адамдарга жакын болгонду аябай. Көчөдөгү, айылдакы, шаардакы, башка жактагы өтүп аткан турмушту, ошо турмуш кандай болсо, так ошондой чагылдырганга жол салган биринчи мен Карлыгач деп эсептейм. Себеби мен эми бир чети өзүм иштеп калдым ал жердечи. Абдан тарыхый мындай адабиятта, маданиятта, журналистикада аты калган адамдар менен иштештим. Анан мен үчүн дагы мындай алган сабагым кесиптик жактан дагы, анан турмуштук жактан да абдан чоң сабак алдым да. Ошол кезге чейин ошол алган сабактарым мага мындай адам катары жашоого жардам берип келатат. Асабанын жолу өзгөчө. Тилекке каршы мына акыркы 30 журналистиканын берки Кыргызстан көз карандысы болгондон берки кыргыз журналистикасынын тарыхы тууралуу мындай
фактылуу, даталуу мындай даана иштеген адамдар менен келтирилип бир мындай тарыхый басып өткөн жолун жазган китеп чыга элек да. Мен ошого абдан өкүнөм. Негизичи бизде да күнөө бар. Мына биздин муун ушуну колго алып, себеби биз өзүбүз аралашып калдык да. Биз жаш кезде ошондой чоң журналисттер менен аралашып иштешип калдык. Мындай журналистиканын, көз карандысы журналистиканын бутка туруу, мындай өз алдынча болуп кетүү, рынок заманында кантип жан багыш керек, баягы жазылууну же болбосо мамлекеттен эле колдоону күтүп отурбай, ошо гезит чыгаруу менен, жарнама жарыялоо менен, башкалар менен иштешүү менен кантип журналисттер өз жанын багып кетет деген учурга биз жакшы эле аралаштык да. Анан ошолорду бир жакшы бир кийинки муунга деле ошо журналистиканы тандап окуп келаткан муунга да бир мындай алар да билиш керек да. Азыркы муунда мына биз менен эле бүтпөйт да журналистика. Кийинки муун башкача журналистиканы өнүктүрүп атат азыр. Бирок ошолор өздөрүнө чейинки журналистика кандай болуп калды дегенди билиш үчүн аларга да бир мындай тарыхый жолду көрсөткөн китеп болсо жакшы болот эле да. Себеби мен ойлойм, эми мен 70 жылдыктын аркы ошо 100 жылдыкты бөлсөк, 70 жылдыкта кандай чоң окуялар болгонун мен айта албайм да. Бирок 30 жылдыкта абдан чоң окуялар болду. Мисалы, көз карандысыз басма сөз эмне экендигин билдик, оппозициялык басылма болуу эмне экендигин билдик. Анан соттошуу деген эмне экендигин билдик. Ошондой чоң нерселерди басып өттүк да. Анан кийин позиция болуу, оппозиция болуу, эл тарабында болуу, же болбосо бир саясий күчтүн, же саясий партиянын, же бир топтун кызыкчылыгын коргоп, ошолордун камчысын чаап, гезит чыгаруу, ушундай нерсенин баарын басып өттүк да. Биздин бул тарых чынындачы. Ушулардын баардыгын иргеп, мындай жакшынакай кылып, мына момундай болгон, момундай кишилер иштешкен, ушунчанчы жылы момундай гезит чыккан деп ушуларды бир иргеп жакшынакай кылып басып өткөн жолду тарыхый китеп жазып койсок жакшы болмок. Ага мен да күнөөм бар чынын айтканда. Анан менден башка дагылар да ойлосо ушундай жасасак жакшы болмок чынында. Советтик мезгилде 70 жыл жанагыдай бир идеологиялык болуп келген да. Анан 80-нчи жылдарда Горбачев 85 жыл келди да бийликке. Ошондон кийин аябай тимелеменин баары жанагы бугу чыга албай жаткан бир эмелердин баары ачылып, анан мына деп өнүккөндөй болду. Кыргыз маданияты аябай эметти, өнүгүп кетти ошол кезде тимеле аябай болуп. Берки гезиттер деле ошол кезде жаштык жарчысы болчу да, Ооба, Ленинчи жаш баш жагында, анан кийин жаштык жарчысы бир аз убакытка. Анан кийин Асаба деп, анан ошол кезде Мелис Ишимканов раматлык түндүктөн түшкөн редактор болуп, анан кийин келип иштеп калды да. Анан кийин негизи ошол Мелис Ишимкановдун кандай адам экендигин, эмнеге шык жөндөмү бар экендигин азыр ушул кезге чейин баалап келип атпайбызбы биз, көз өтсө дагы. Ошол киши мындай кошулбай турган адамдардын башын кошуп, мындай жөн карасаң ишке ашпай турган сыяктуу идеяларды ишке ашырып, анан ушундай жасаган адам эле да. Анын жасаган көп ишини биз таң калчубуз. Ушинтип жасаса да болот бекен, ушинтип жазса да болобу деп таң калган учурларыбыз көп болгон. Себеби ал киши баягы биз көнгөн демейки лексикондон тышкары чыгып, баягы адабий тилден жөн эле көчөдөгү эл арасында жүргөн, тойдо, конокто отурган, же бир өз ара эки кишинин маегинен алынган сөздөрдү деле жакшынакай кылып колдонуп, ошону гезитке чыгарып, анан гезиттин мындай форматын да өзгөрттү да. Көп жаңы нерселерди киргизди, саясаттай жаңы нерселерди киргизди. Жашоо тиричиликте кадимкидей мындай сезимдей ушундай бир жаңылыктарды киргизди да. Анан бизде ошо азыр ойлосом, ошо Асаба гезити жаңы рубрика, жаңы сөз ойлоп табуунун өзүнчө бир мындай завод, фабрика деп айтпайын, эми кичинекей бир булагы, бир жакшы эле булагы болгон экен да. Ошол кезде мына Шайлообек Дүйшеев, Алым Токтомушев, Түгүлбек Азаков, раматлык Баратбай Аракеев, Жолдошбек Зарлыкбеков, мына Мамат Сабыров, Сүйүн Курманова деген
Чолпон Орозобекова, Жылдыз Мусабекова, Замира Кожобаева деген, Карамат Токтобаева эмне деген ушундай белгилүү журналисттер иштешти да. Анан ошол азыр ушул кезге чейин кээде ойлоп калам да. Ошо рубрикаларды мен атай кетсем, азыр элге деле кызык болуш керек. Жол бүгүн, Элета, Бомбейгат, ушундай рубрикаларыбыз бар. Сайракан деген бир. Хайыл Сайракан, Крималы, Итагдалы, Саясалы дегендер бар болчу да. Анан жанакындай элге кебин айтпаса эрендерден не пайда деп ушундай саясатчылардын парады, саясий партиялардын парады деп ушундай нерселерди жан маанай деп анан Раматлык Эрниса Сегулунун өлүм менен өмүрдүн жылттай түшкөн учкундары деген сыяктуу сонун рубрикаларыбыз бар болчу. Анан кийин дагы ушундай жан маанайга чакырган кат жазгыла мен кайгыга батканда айым күнүм чыга түшсүн асманга деген ушундай лирикалуу жакшы рубрикаларыбыз бар эле да. Ушуларды эстейм эмгичечи. Азыркы чыгып аткан кесиптер же бизден кийинки кесиптер ушундай сөз жасоону ойлонушабы ойлонушпай билбейм, мен андайды көргөн жокмун. Мисалы жол бүгүн деген сөздү карасаңыз, бул эки сөздөн куралган сөз да. Мааниси жол бүгүн. Мына бүгүнкү болуп аткан жолду ошондогу маанилүү нерселерди айткан биздин устатыбыз Алым Токтомушевдун рубрикасы болчу да, туруктуу жазган. Анан кийин айылдан жазган, ар кимден арызданган, бир мындай кемчиликтерди жазган, же арыз арман жазган каттар көп келет эле. Андайды биз Бомбейгат деп койчубуз, Элета деп коёр элек, ошо айылдан келген каттарды. Ошентип ушундай жакшы эмелерди койчубуз. Ошолордун башында сөз жасоо жагынан негизи Шайлообек байке абдан чоң устат болчу. Чоң ушундай күжүрмөн, тынымсыз иштеген аябай. Анан тиги мындай фантазиясы да аябай жакшы иштеген, мындай чарчабай иштеген киши эле да. Анан ошол киши башкалары кошулуп, анан сөздүн маанисине жараша тандап, анан сөз курап жасаган жагынан ошо биздин кесипке, ошо асабага, агымга эч ким жеткен жок. Себеби мен кийинки кесиптерден мындайды байкаган жокмун да. Ошон үчүн айтып атам. Кийин жабылууга аргасыз болду, сот, аябай чоң сот болду, Ооба. Аябай чоң сот болду, анан атын өзгөртүүгө аты Агым болду, Ошол соттон кийин. Эмнеден башталды сот? Эми мен ушул кезге чейин көп эле айтып келдим. Ошол асаба 1999 жылдан тартып эле ошо соттошуп баштаган. Бизде эң чоң сотубуз Раматлык Турдакун Усубалиевдин соту болчу. Андан башка майда чүйдө соттор көп болчу да. Эми алар көп, бир 10 чакты сот мойнубузда эле. А киши Турдакун Усубалиев ошо менин кадыр баркыма доо кетирди деп биздин кесипке ошо Кыргызстандын тарыхында, Кыргызстандын журналистикасынын тарыхында биринчи жолу 50 миллион сомго доо койгон. Ал кезде аябай чоң акча да. Азыр деле чоң акча. Абдан чоң да. Анан биз ал кезде соттоштук. Анан ошондо көрдүк, момундай биздин кесип менен соттошуу бул жарандык жааттагы сот ишине кирет экен. Анан бизде бул жаатта ошо кезде 99-2000 жылдарда жактоочу адвокат деген такыр жок экен. Таптакыр. Себеби адвокаттар болгону бардыгы кылмыш иш жагына мындай ыңгайлашып ошол жактан кесипке болушат экен да, а журналистика жагында жок. Себеби ал үчүн филолог болуш керек, лингвист болуш керек, лингвист боюнча эксперт болуш керек, лингвистика боюнча. Андай жок экен да бизде. Анан баягы сөздөрдүн мааниси, кайсы сөз кемсинтти, кадыр баркын кетирди дегенде бир дагы адвокаттар бизди коргой алган жок. Анан ошо кездеги биздин жана сот жаатындагы мыйзамдарда коомдук коргоочу деген түшүнүк бар экен да. Ошо кезде асабанын коомдук коргоочу болуп Раматлык Дооронбек Садырбаев, Түгүлбек Азаков экөө коомдук коргоочу болуп чыгышкан. Ошондой сотту баштан кечирдик, тилекке каршы биз утулдук, 5 миллион сомду сот кесип берди. Анан 2000 жылдын орто чендери менен сот аткаруучу келип, ошондо көрдүк да, сот процесси мындай банкрот кылып кандай жаба тургандыгын.
биздин турган редакцияны толугу менен жаап, ар бир кабинетти атайын печать менен кагазды илип коюп, анан ар бир ручка, кагаз, бүт болгон сынган стул, буту сынган кресло, иштебей калган телевизор, ошонун баарысын бүт баарын бирден эсептеп өткөрүп, анан кийин жана 5 миллион доонун эсебине баарын өткөрүп алат экен. Гезитти жүктөп базарга алып чыккан бусик машинебиз бар болчу эски. Ошонун баардыгын жүктөтүп кетти. Банкрот болуп биз жабылдык. Бирок канчасын жапты 5 миллиондун? Билбейм, эми дагы деле ошо карыз болуп калса керек, Кудай билет ошо 5 миллионду жапканычы. Бирок биз банкрот деп жапты да. Атайын агентство спецпредставитель деп койчу, атайын өкүл келип ошентип жапты бизди банкрот деп. Бирок ошондой болооруна көзү жеткен раматлык Мелис Ишимканов, Мелис Ишимканов мына азыр көзү тирүү болсо деле дагы бирдин ичине чыгып турмак. Алдын ала кам көрүп, биз ошол жабылат жаап салгандан кийин анан дагы бир мыкты журналист Замира Сыдыкованын Республика деген гезитинде чыктык жарым жылдай. Себеби агентство Республика гезити билесиз, орус тилинде гана чыкчу, кыргызчасы жок болчу. Анан биз республиканын кыргызчасын чыгарып, аны кадимкидей эле асабага айлатып салдык. Тиражын көтөрдүк, эл таанып атат, биз иштеп атабыз. Редакциябыз башка жерде, ошентип жарым жылдай чыктык. Анан жарым жыл ошол жерде турдук. Андан кийин ошо кезден Мелис байкелер агым кездин ошо кезден себеби каттоодон юстиция министрлигинин каттоодон өтүү жол жобосу мындай убакытты талап кылып анан узакка созулат экен да. Ошол өткүчөктү биз ошо республика гезитинин кыргызчасында чыгып турдук. Анан агым болуп 2001 жылы 16 ноябрда биз биринчи саныбыз чыкты. Мелис байке макала жазды. Булуттуу көктүн асты менен, муунду чөптүн үстү менен деп. Ошол кезде жаңыдан раматлык, карачы көп кишилер раматлык деп айтып атпайм, көп кишилер раматлык болуп кетти. Ошол кезде как раз Топчубек Тургуналиев агай түрмөдөн бошоп келген. Ошо биринчи саныбызга интервью берип, бизди куттуктап келип биздин редакцияга. Ушундай болгон да. Анан ошондон бери 2001 жылдын 16 ноябрынан бери агым болуп чыкты гезит. Иштеп турдук баарыбыз. Мелис байкенин бир чети мындай жок жерден жол тапкан көсөмдүгү, кемеңгерлиги, анан авантюристтиги дагы мындай анча-мынча адам жасай албай турган нерсени дагы жасай билгендиги, ошого мындай батылдыгы, чечкиндүүлүгү биз эми таң калчубуз да. Анан баягы биз себеби ошол кезде эч ким тарап кеткен жок. Баягы кетчүлөр кетти анча-мынча. Бирок биз эмнегедир ишенчүбүз да. Мелис баары бир жон калтырбайт, баары бир гезитти чыгарабыз, биз иштейбиз деген ишеним күчтүү болчу. Анан ошон үчүн ар кайсы жерден, үйлөрдөн иштеп, ушундай жагдайда болсо деле, биз эмеде иштедик. Мелис байкенин өзүнүн үйүндө 2 жума баса жатып иштедик. Редакция ошол жерде болду. Стул жетпейт, биз тизеге коюп, кагазга макаланы агентстве билесиз, компьютер жок. Ушинтип тизеге коюп жазган күндөр болду да. Мен ошол кезде гезиттин жооптуу катчысы болуп көп жыл иштедим. Ар кандай кырдаалды көрдүк. Баягы соттошуп аткан учурда Шайлообек байке баштаган көп кишилер, Алым Токтомушев, Жолдошбек Зарлыкбеков, көп кишилер сотко кетишет баары. Себеби алардын ар бирине Раматлык Усубалиев сотко берген. Анан мен Усубалиев сотко берген 10 жылдык гезиттин подшивкасын алып, күнүгө чаңга көмүлүп, баягы кайсы макаланы сотко берди деп, мен алардын баарын казып таап чыгам. Ушундай иштедик да. Анан ошол күндөрдүн баары баштан өтүптүр. Бирок ушундай тарыхты негизи жазып койсок жакшы болмок да. Анан ошону менен агым болуп 2010 жылга чейин турдук. Ушул почти 1 жыл кем 10 жыл агым болуп турду. Анан баягы 2010 жыл билесиз да, кайра бийлик алмашпадыбы бизде. Кайра бийлик алмашты. Анан бийлик алмашкан сайын алар жакшы билет экен, басма сөз деген эң чоң курал. Элге таасир этүү, коомдук пикирди түзүү жагынан. Анан ошол жактардан мындай кызыкчылык болду да. Өздөрү колго алабыз дегендей ар кандай кызыкчылыктар болду. Анан агентстве мен башкы редактор болчумун 2010 жылы. Анан биз ал кезде агым гезити биз Вечерний Бишкек медиа холдинги менен биригип ошол жерде чогуу туруп атканбыз да. Эмне үчүн бирикти? Кимдин демилгеси? Бул мен демилгем эмес, мен дароо айтып коеюн. Бул 2009 жылы
2009-жылдар болуш керек эле. 2008-2009 жылдары Мелис Эшимканов көзү тирүү кезинде эле башталганда, ошол ал кезде Мелис байке КТРга барып иштеп, анан депутат болуп, анан ушундай учур эмес беле. Анан ошол кезде ошол баягы бийлик тарапка өткөндөн кийин ошол кезде мындай бийлик тараптан да кызыкчылык болгондо бизге алса биздин колго өтсө деп. Анан ошол жактан сүйлөшүп, мындай өздөрүнчө анан ошол вечерний Бишкек алып ошол жактан болсун деген бир чечим болгон экен да. Анткени каражат бар болчу. Каражат бар болчу деп анан алар өздөрү да кызыктар болгон окшойт, себеби ал жакта кыргыз тилдүү редакция жок болчу. Бар эле орус тилинде чыкчу да, 2 гезит чыкчу билесиз. Анан кийин сайт ачылды дегендей орусча. Анан биз бардык кыргыз тилдүү болуп калдык. Гезит болуп калдык. Бир чогуу болдук. Кайра каттоодон өттү. Агымдын баягы негиздөөчүсү Рубикон жоопкерчилиги чектелген коому болуп калды. Анан биз редакция ал кезде биз ошолго өткөнгө биз макул болдук. Мен баш редактор болчумун. Себеби бизге дагы мындай стабилдүүлүк, анан эркин гезит, мындай кандай десем, кайсы бир саясий күчтүн же болбосо бир бийликтин көзүн карабай жашаган мүмкүндүк болду да бизде. Бизге ошол нерсе керек болчу. Анан биз баарыбыз кеңешип туруп, ушундай бололу макулбуз деп ошол жакка өттүк. Анан 2009-жылдан баштап мен баш редактор болдум. Ошол жакта болдук да. Андан кийин 2010-жылы бийлик алмашты. Анан жанагынтип мындай ар кандай бир кызыктар күчтөр улам бирөө бир жакка чакырып мени менен ар кандай мындай аңгемелешүүлөрдү өтө баштадым да. Анан ошондон биз келип редакция менен кеңешип, агесте 20-25 киши иштейт. Чыгармачылык топ, техникалык топ дегендей. Анан биз кандай кылалык? Ушундай болуп атат. Бизге сыягы минте берсе, бизди баары жөн жайыбызга коюшпайт. Эгер биз өзүбүз биринчи тандоо кылып кетсек, бизге кандай ыңгайлуу болсо, ошону кылып кетсек жакшы болгон турат деп биз кеңешип, анан ошол тиги вечерний Бишкек медиа холдингин Рубикон тиги жоопкерчилиги чектелген коомун негиздеген Александр Александрович Кимге айтып, ал киши менен кеңешип, ал киши бизди жайыбызга койду. Өзүңөр билгиле деди. Силер кандай дейсиңер, мен силердин кандай чечимиңер болбосун кабыл алам. Мейли кетебиз десеңер, кимге мейли мен макулмун деди, мен каршы эмесмин. Жок, силер эгер калабыз десеңер, анда кеңешебиз деди да. Анан биз коллектив менен кеңешип, анан кой, биз бирөөнүн кайра башка бирөөнүн колун карабай, ушул эле жерде калалы деп анан Александр Александровичке айттык. Анан ал киши айтты: андай болсо, силер барыңар мындай 1 айлык төлөнө турган эс алууга кетесиңер. Биз 1 айдын ичинде гезитти кайра жаңы каттоодон өткөрөбүз. Анан кийин кайра келип жаңы гезитке иштейсиңер деп ушундой айтты да. Анан биз макул көрдүк аны. Жайдын күнү болчу, июнь айы болуш керек эле, июндун башы. Акчасын төлөп берди. Акчасын төлөп берди. Бүт редакция биз 7-июнь болуш керек эле, 2010-жылы отпускага кеттик. 7-июлда кайра жумушка чыктык. 1 айдан кийин гезит жаңы агым аталып калды. Жаңы агым деп аталды. Негиздөөчүлөрү ошол эле Рубикон болуп, анан биз кайра жаңы гезитте кайра иштеп калдык. Ошентип шартты түзүп берген. Шартты түзүп берди. Эми мындай да, ошол гезит негизи андан мурда эле, көп убакыт мурда мындай өзүн актабай калганда, чынын айтыш керек, гезиттин тиражы ошол кезде 5000-7000 болуп турчу. Мындай өзүбүздү кенен актап, кенен басып туруп, жакшы айлык алганга чынында жетчү эмес. Анан кийин биз гезит чыгып турдук. 1-2 жылдан кийин эле кыргызча агесте интернет жакшы активдүү кирип баштаган кез болчу. 10-11 жылдар билесиз. Ошол кезде анан кыргызча мындай интернет сайт пайда болуп баштады. Алар өзүнчө иштеп атышат, ал өзүнчө редакция болду. Алар гезиттин материалдарын алып кое башташты ар кандай вариантта. Анан мындай жакшы иштеп баштаганбыз да. Анан дагы кеңейүү тууралуу мындай алдыда чоң пландар бар болчу. Гезит менен, типография менен, эки тилдүү сайттар менен эле кала бербей, дагы ошол радио же телевидение ачуу жөнүндө ушундай да пландар болгон да. Анан тилекке каршы андай болбой, ошол 2014-жылы
ошол кездеги бийлик мына Атамбаевдин бийлиги. Сиз өзүңүз жакшы билесиз. Атамбаевдин учурунда кандай куугунтук, кандай сизге бир 30 миллион, 40 миллион дегендер айып салынып, биз баарыбыз жүрдүк эле мындай коргоп дегендей. Анан ошонун эмеси бизге да тийди. Тилекке каршы ошол Атамбаев ошол соттордун колу менен, өзүнүн бийлигинин күчү менен башка адамдарга алып берип койду. Анан мен дагы агесте ошол Александр Александрович ким менен көп жыл иштеп, ал кишинин баягы медиа тармагындагы мыкты жетекчи, мыкты менеджер экендигин көрүп калдым да. Бардык тармакты жакшы өздөштүрүп, бардыгын мындай тилин таап, жолго коюп бардыгын. Анан бардыгын азыркы рынок заманында мындай өзүн актап, адамдарды багып кете тургандай жолго койгон да. Анан ошондон кийин 2014-жылы ал киши айла жок, анан кийин Вечерний Бишкектен чыгып кетти. Мен дагы чыгып кеттим, чогуу чыгып кеттик. Себеби мен мындай адам катары деле мындай ошол ал киши кеткенден кийин мен ошол жерде калып калганым туура эмес болмок. Азыркы турган ошол алган кишилердин деле мага сунуш болду негизичи. Сиз кала бериңиз, иштей бериңиз. Биз чогуу иштеше беребиз. Кыргызча кести чыгара беребиз, бизге деле керек деп айтышты да алар. Анан мен мындай өзүм үчүн туура эмес кабыл алдым да. Мындай болбойт деп анан баягы турган ишти баарын таштап, биздин ошол Вечерний Бишкектин жаңы имарат салынган 3 кабат жаңы типография бар болчу. Экинчи этажда толук биздин жаңы МГСтин редакциясы болчу, сиз билесиз да. Бүт биз ээлеп турчубуз, ар бирибизде кабинет, шарт түзүлгөн жакшынакай. Анан ошолордун баарысын анан кой деп анан мен да таштап алып анан баса бердим. Себеби мага мен өзүмдүн мындай көз карашым, принциптерим мага баалуу болду да кызматка караганда. Ошол 14-15 жылдардан тарта мен мындай көчөгө чыгып кеттим, сөздүн ачыгын айтканда. Анан ошол жерден бир нерсеге көз жетти, тиги эме биз мындай болот экенбиз да. Кыргыздын бир улуу сөзү бар экен, оокат өтө берет деген. Сенин жумушуң жок болсо деле, эч мындай дайындап койгон бирөө бакпаса деле оокат өтө берет экен негизичи. Ушуга көз жетти. Анан мен башка тармакка кирип, баягы котормочулукка өтүп, ушинтип жан багуунун аракетин кылып келдим. Анан ар кандай долбоорлор менен иштештим, медиа жаатында. Ошол Уақытыбыз 1-2 мүнөттөй калыптыр. Жалпы жыйынтык кандай кылсак болот? 70 жыл советтик мезгили менен 30 жыл эгемендик бири-бирине тетеби? Эми мен кийинки муундун өкүлү катары 30 жылдыкты көбүрөөк баалайт элем. Кантсе дагы биз Кыргыз Республикасы көз карандысыз өз алдынча жашап келе атпайбы? Жок эле дегенде жашоого аракет кылып келе атат да. Анан ошол кездеги журналистика жакшы жагы менен, балким жаңылып жазып, бир жаман жактары менен деле сабак болуп келе атат да, кийинкилерге үлгү болуп келе атат. Анан ошол биздин кийинки басып өткөн жол мен үчүн салмактуу деп эсептейм. Мен үчүн баалуу. Жаңы эме дүйнөлүк байланыш болуп атпайбы? Анын үстүнө жаңы технологиялар болуп кетти. Ооба. Мурда болсо өйдө жактан партия эмне десе ошону. Ооба, партиялык жашоо эмес беле, журналистика деле. Рахмат сизге. Сизге рахмат. Бизде конокто Аскер Сакыбаева болду, белгилүү журналист. Бир кездеги аябай мындай элге таанымал болгон Асаба гезитинде иштеп, жана кийин Асабанын уландысы Агымдын башкы редактору болгон. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.